Баягы китебин презентация кылып алды эле. Ошондо действующий депутаттар да мен эле баргам. Сиз Атамбаев коркону үчүн камап салды деп айткан сөзүңүз ошол иш чара эмеспи? Ошондо айткам. Атамбаев Садырдан коркуп туруп эле камап салды. Же болбосо камалбай турган эле жерде болчу. Өзү келсе, эмне камап койдуңар деп. Бир депутат больницага жатып калганда. Давлениясы көтөрүлүппү же жүрөгү кармаппы? Азыр көп инвесторлор менен мен ушу 8 айда абдан көп инвесторлор менен сүйлөштүм. Көп суроолорду кызыкканда как саясатчыга катары бердим. Эмне себептен келбейсиңер балдар? Давай кет. Мен оюм уш жерден өтө албай калды. Кой, аксакалдар биз сүйлөшпөдүк белек. Мыйзам турат. Жок, өрттөбүгүчө кет. Анан ошо ай сайын келип эле ошо акча бермей экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бизде саясий коктейль берүүсү кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто студиябызга инвестицияларды илгерилетүү жана аларды коргоо боюнча министрликтин мурдагы башчысы, экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов келип отурат. Саламатсыздарбы, Алмамбет Насырканович? Сөздү башынан эле ошол министрликтен кызматтан кетүүңүз боюнча берейин деп турам. Дегенде сиз ошол ал мекеме агенттик эле, сиз февраль айында ошол жерде ошол мекемени башкарууга келгенсиз. Кийин ал май айында министрликке кеңейип чоңойду дегендей. Сентябрь айында сиз ошол кызматтан кеттиңиз. Кызматтан кетүүдөн мурдан ошол жерде жарым жылдык ишиңиз тууралуу кыскача токтоло кетсеңиз, элге көзгө көрүнөрлүк жыйынтык болдубу? Болду. Бул экономика министрлигинин астында кичинекей 20 кишиден турган агенттик болчу. Экономика министрлигине түздөн түз башыйчы. Азыр ошол кичинекей 20 кишиден турган агенттик толук кандуу чоң министрликке айланды. Бул мындай айтканга абдан оңой, агенттикти министрлик кылып коюш нерсе бар экен дегенчи. Бирок бул жерде көзгө көрүнбөгөн, муну специалисттер түшүнөт, абдан чоң иш, стартап дейт. Бул жаңы ачылган министерствону түзүш өтө мындай кыйынчылыкты туудурган иш да. Биз ошол вазифаны татыктуу аткардым деп эсептейм. Анткени азыр министрлик толук кандуу мыйзамдык базасы бүт даяр. Ал кайсы тоскоолдуктар? Ал жанагындай имарат, анан техникалык баягы бир мүмкүнчүлүктөр, анан эң негизгиси бул система, мыйзамдар да. Биз ушу мыйзамдарды кабыл алдык, эрежелердин баарын аныктадык, министрликтин структурасын түздүк, айлык акысын чечтик, штатын бекиттик, команданы топтодук, эрежени аныктадык, эми толук кандуу мына иштеп атат. Инвестиция министрлиги бул аба менен суудай керек. Анткени өнүккөн мамлекеттердин бардыгында ошол инвестиция министрлиги бар. Бизде эмне үчүн инвесторлор келбей жүргөн? Анткени ошол 20 кишиден турган агенттиктин колунан эмне келет? Инвесторлор аларга келип таянбайт да. Эң оболу инвестиция министрлиги деген эмне? Инвестиция министрлиги деген бул ошо келген инвесторлорго адвокат болуп, ошолорго баш көз болуп, ошолорду колунан жетелеп, дарбазадан тосуп алып, алардын инвестиция кылган мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын аларды сопровождать деп коет. Мындай узатып, дайым коргоп жүрүш керек. Анткени инвестиция министрлиги болбогон мамлекеттерде бюрократтар, мамлекеттик аппарат, укук коргоо органдары инвесторлорду баса калып жеп эле кайра кубалап ийген учурлар абдан көп. Биз эле эмес, башка мамлекеттерде да. Ошондуктан инвесторлор өзүн ээн эркин сезип, Кыргызстанда өз үйүндө жүрүш үчүн ошол инвестиция министрлиги керек. Эмне үчүн инвестор бизде эркин сезип, өз үйүндөгүдөй жүрүш керек? Анткени бүт өнүгүп аткан сивилдүү телегей тегис мамлекеттер сырттан капиталды алып келип, элин багат. Инвестор бул сырткы ири капитал, миллиарддаган доллар капиталды ошо инвестиция дейт да, түз инвестиция деп айтылат. Анан инвестиция өзү бул кээ бирлер суроо берет да мага, сен 6 айда эмне кылдың, 8 айда? Бул биринчиден караңгылык. 8 айда эмне кылдың? 8 айда бала да төрөлбөйт. 8 айда инвестор келип таанышып, инвестор бир инвестициялык бар. Бул бир килограмм картошка эмес да. Инвестор ошол ГЭС салса, ошол сала турган ГЭСтин суунун агымын, суунун көлөмүн, суунун давлениясын, жердин кыртышын, ошол мамлекеттеги мыйзам эрежелерин изилдеп, эксперттер аныктап чыгыш үчүн эле 1 жыл кетет. Андан кийин техника экономическое обоснование деп коет. Аны жасаш үчүн 6-7 ай кетет. Андан кийин анан бисмилда келе колуңду деп туруп анан акылдашып баштаганга 2 жалым жыл бир чу дегенде башталгандагы этап бүтөт. А 8 айда келген инвестор эмес. Ал же жулик, же бир мындай инвестор эмес да ал деп.
ири инвесторлар алар жете өлчөп бирикесип келет. Бул биринчи фактор. Экинчиси, инвесторлордун көбү эми аларды да түшүнсө болот. Алар саясий стабилдүүлүк деп баягы бизден коркуп калган, ошондуктан алар шайлоону күтүп атат. Мына чоң саясий окуя бар. Ошо шайлоодон кийин толук кандуу туруктуу болгондон кийин анан сүйлөшөлү деп. Ооба. Анткени опыт алды дейм азыр. Биз ишенебиз, туура жакшы болот деп. Анткени элибиз мындай эстүү эл деп. Бирок сырттан караган кишиге булар кайта-кайта эле шайлоо болгон сайын баягы ызы чолоо берет деп, бийлик элин алдайт, эли болсо чыдабай кетип жарылып кетет деген ошондой түшүнүк бар да. Биз ошол стереотипти сындырышыбыз керек. Мына көрдүңүздөрбү, инвестор келиш үчүн. Инвестор келиш үчүн бир министрлер эле аябай апапакай болуп иштесе эле инвестор келе калбайт да. Инвестор жалпы мамлекетке келет. А жерде эли тентек болбош керек. А жерде мыйзамдар адилеттүү болуш керек. А жерде журт башчылары, мамлекетти жектеген инсандар чынчыл, таза, эл үчүн иштеген, элин алдабаган, шайлоодо элдин добушун урдабаган элдер болуш керек. Парламентте чыныгы элдин батасы менен келген инсандар отуруш керек. Элдин добушун акча менен сатып алып, уурдап келип, жасалма болуп отуруп алган парламенттерде стабилдүүлүк болбойт. Ошондуктан ага да инвестор келбейт да. Ошондуктан бул мындай бир системалуу оор нерсе. Муну түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөн түшүнбөйт. Анан инвестор экинчи дагы бир бизге ыңгайлуу жагдай. Инвестор көп мамлекеттерде, мына дүйнө жүзүндө 180 мамлекет болсо, көп мамлекеттердин инвестициялык мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо инвесторлор ээлеп алган уже. Бут коерго жер жок. Биздин эң жакшы Кудай Таала берген, бизге ыролоп берген, ата бабадан келаткан бир жакшы ырыскыбыз бул инвестициялык мүмкүнчүлүгүбүз абдан кенен. Биринчиден бизде кен байлыктар абдан көп. Экинчиден гез, жана азыркы мода дегенде азыркы дүйнөнүн баардыгы ушул экологиялык энергетикага өтүп атат да. Жанагындай уран менен эмес, атом менен эмес, именно суу, возобновляемый источник, күндүн нурунан алган. Биз күндүн нурунан алган электроэнергиянын кубаттуулуктарын салууга дагы Кудай Таала берген мүмкүнчүлүк бар. Анткени жанагы электрический күндүн нурунан алган бийик тоодо турабыз. Экинчиси суунун башында турабыз. Бізде 96 створ, 96 гез салганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көрдүңүздөрбү, кандай Кудай Таала берген бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошонун 3, 4, 5 эле процентин иштетилген, 97% уктап жатат. Демек кызыккандар абдан көп. Бирок алар кызыгып келип эле кайра токтоп калып аткан эмне? Эрежелер. Бул мыйзамдар адилеттүү жана саясий стабилдүүлүк, жана мамлекеттин кепилдиги. Мына 3 нерсе болсо гана инвестор кирет. А инвестор кирсе эмне болот? Көп адам сурайт. Алар кирди, анан байып, анан тонуп кетет. Жок, инвестор кирсе, албетте алар да байыт, бутуна турат. Бирок эң биринчи кезекте эл байыт. Анткени инвестор бул капитал. Келет, ошол жерге салык төлөйт, жумушчу орундарды түзөт, иштейт. Албетте ал инвестор ал өзүн да багат. Ал өзү адилеттүү өзүнүн үлүшүн алат. Баардыгы адилеттүү бөлүнүшөт да мындай. Эл өзүнүн ырыскысын алат, инвестор өзүнүн ырыскысын алат. Жана Кумтөрдөгүдөй болбош керек. Баарын эле инвестор алып анан элге кичинекей мынтип берип койгончу. Баардыгы адилеттүү болуш керек, көбүн эл алыш керек. Мына ошону айтат инвестициялык климат, инвестициялык мүмкүнчүлүк деп. Мына Кудайга шүгүр бизде инвестициялык мүмкүнчүлүгү ошо Кудай Таала берген ырыскыбыз бар. Эми ошону биз көздүн карайгандай сактап, адилеттүү мыйзамдарды токуп, адилеттүү шайлоо өткөрүп, күчтүү инсандарды парламентибизге алып келип алып, мына мен да инсанмын, мен да шайлоочумун. Алып келип алып анан иштешибиз керек. А эгерде биз шайлоону туура эмес өткөрүп, кайра элдин нааразычылыгы болуп, элдер батасын бербей, легитимдүү кылбай, көкүрөгү менен, жүрөгү менен кабыл албай туруп алса, анда эле баягы кайра эле мамайдын көрү да. Ошондуктан астыбызда баарыбыздын улуттун астында чоң жоопкерчилик турат. Президенттен баштап жөнөкөй адамга чейин баардыгыбыздын жоопкерчилигибиз таза шайлоо өткөрүү. Эл алданбаш керек. Мына бизге окшогон кандидаттар алдабаш керек акча берип. Кудай астында таза шайлоо өткөрүшүбүз керек. Эл батасын берсе иштешибиз керек, эл батасын бербесе окутубузду кылышыбыз керек да баягы. Ким өзүнүн билген кесибине жараша дегендей. Ошондуктан мына азыр ошол эрежелерди мына Кудайдан тилеп турабыз. Жана сиздин берген сурооңузга көрдүңүзбү, инвестиция бул көп нерсеге таасирлүү маселе. Бир эле мен жакшы иштедим, анан келип калды деген болбойт. Бул инвестиция айтор ойнчок эмес дегендей да. Негизгиси министрлик түзүлдү, база түзүлдү. Анан эң негизгиси мен ар дайым сыймыктанып жүрүп, сыймыктана турган эң бир маселе, мен өткөндө коллектив менен коштошуп атып айттым, бул жаңы ГЧП жөнүндө мыйзам. Жеке инвестор менен мамлекеттин ортосундагы келишим ошентип иштейт. Мисалы үчүн бизде канча деген больница бар, канча деген общежитие бар.
Арабаевдин общежитиясы, Жемпеттин общежитиясы, университеттин общежитиясы бүт талкаланайын деп калды. Талга мамлекет аларды эч качан жасалбайт. Акчасы жок, мүмкүнчүлүгү жок. Ошону жеке менчик келип салат, экөө сүйлөшүп алып салат. Мисалы үчүн Медиа институттун бир эски общежитиясы бар азыр. Тиякта турат. Ошону азыр конкурс жарыялап, бир күчтүү инвестор келет, внутренний, ички инвесторлор деле келсе, ошолор эле келет азырчы пока. Алар келип, ошол общежитиянын алып, бузуп, салаттагы 7000 квадратный болсо, мисалы үчүн общежития, же болбосо бир 3000 квадратный берсе, ошондон көбүрөөк берет. 3000 болсо 4000 берет. Калганын өзү алат. Көрдүңөрбү? Тиги жерге баягы Хрущев Сталиндин убагындагы 4 этаж здание 3 этаж урайын деп калган. Ошонун ордуна татынакай кылып турандан 3-4 эсе мамлекетке берет, калган өзүнүн да рызкысы болуш керек да, үлүшү. Өзүнүн үлүшүн алып калат. Мына ушуну айтат партнер, келишим деп. Ушул ГЧП деген мыйзам менен иш жүзүнө ашат. Бүт дүйнө жүзүндө, мына Францияда, өнүккөн мамлекеттерде, бактылуу жашаган мамлекеттерде мамлекет жасабайт, бүт жеке ишкердин колу менен жасайт монтип. Инфраструктураны үлүштүк негизде. Ушул мыйзамды мурун эле бар болчу ал. Сөз болуп эле келчү эмес беле. 8 жылдан бери иштеп аткан мыйзам. Бирок ал абдан начар жазылып калып, механизмдер иштебей, анан коррупциялык бир механизмдерге жол берилип калып, ачык айкын болбой, түшүнүксүз болуп, процедуралар оор болуп, мамлекеттик органдар бизнести кыйнап кое турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калып, анткени анан мамлекеттик органдар өз кызыкчылыгын менен жазып алганда баягы бизде мүмкүнчүлүк болсун, улам эле аларды текшерип талкалай берели деп. Биз ошол мыйзамды мен өзүм башында туруп, күнү түнү отуруп, мына ар бир статьяны карап, бул статья мындай болсун, бул жери мындай болсун, бул жарабайт деп улам бизнесмендерди чогултуп сурап, силерге кандай керек, кайсы жерине жактырбайт. Мен эле машаяк болуп баарын билбейм да. Эксперттерди чогултуп, баарынан сурап отуруп, идеалдуу мыйзам жаздык. Азыр баардык эксперттер, ишкерлердин баардыгын сүйүнүп атат. Бул мыйзам менен иштесе болот. Эми мамлекет менен өнөктөш болгонго мүмкүнчүлүк ачылды деп. Буюрса мына ушул 1 жылдын аралыгында көптөгөн проекттер азыр тендерге коюлуп атат. Эми бир 7-8 проект азыр эле турат. Мына Мончо бар бул жерде. Канча жылдан бери мына экинчи Мончо, мына эл барбай калган. Силер бала кезде болуш керек. Илгери ошол жер Сону Мончо болчу. Азыр талкаланып жатат. Мына Жибек жолундагы. Мына ошону азыр инвесторлор менен мамлекет мэрия келишим түзүп туруп, анан ошол жерде жаркыраган чоң баня салса болот. Мазмунун өзгөртпөй. Баня болсо баня салыш керек. Жатакана болсо жатакана салыш керек. Анын башкача кылып ийбейт, анын эрежелери болот да. Мына мен сыймыктана турган мыйзам, мына менин колуман келди. Мен муну менден кийинки министрлер дагы ушул мыйзам менен иштейт. Элге, жерге, ошол бизнесмендерге пайдасын тийгизе турган мыйзам. Мен ошол менен сыймыктанам. Өткөндө депутаттар сүйлөшүп атышканда сиздин келбей атканыңызды сөз кылышпадыбы? Сиздин ордуңузга орун басарыңыз барды окшойт. Аны көрсө сиз мыйзам жазып аткан экенсиз, демек. Жок, ал эми ал передачаны көргөн. Министрин каякта жүрөт, Кореяга барды, эчтек алып келген жок деп. Мен анын фамилиясын айтпай эле коеюн, кадыр баркына шекелтип. Ал караңгы депутат, ал түшүнбөйт. Же деңгээли төмөн депутат, жанагы азыр айтты да деңгээли төмөн. Ал жанагы зам министрди чакырып, кекетип, министрин каякта жүрөт. Ал Кореяга барып инвестор алып келген жок. Ал караңгылык ошондо да. Кореяга барып эле ал кыз ала качкандай эле инвесторду ала качып келбейсиң да. Барып эле бас жүрү деп эле Корея сага оюнчукпу, барып эле министр келсе эле Эйчваны кетип калгыдай. Биз барып Кыргызстан кара тизмеде болчу. Инвестициялык климат деп коет, рейтинг. Рейтингдер боюнча биз артта калып, Өзбекстан алдыңкы сапта биз кара тизмеде болчубуз. Биз ошо кара тизмеден чыгарып, инвестиционный привлекательный мамлекет деген аларда бүт программа система менен иштейт. Ошол системага кирип келдик. Бардыгы макул болушту. Кыргызстан инвестициялык мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса келечекте инвестиция кылабыз деп. Корея Кудай буюрса бир 10 жылда дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекетке айланат. Мен бөркүмдөй ишенем. Анткени аларды эң негизгиси мыйзамдар, тартип темирдей. Анан бардыгы ушу идеалдуу келатат да. Мына мен өз көзүм менен көрдүм, көп адамдар билет, ал эксперттер билет. Сингапурдан дагы, Гонконгдон дагы ушул Корея бир 10 жылда ашат, барын ашат алар. Ал жерде мыйзамдардын адилеттүүлүгү, тартип, мыйзамга болгон мамиле, полицейский жанагы жүргөн бүт жана ковид деп баары маскачан, баары аябай тартип, мыйзам кандай болсо мындай таң каласың да. Мына ошолор анан динамикасы да жылдан жылга аябай өнүгүп келатат. Мына биз барып ошол 7-8 ири миллиард, 21-30 миллиард жылдагы обороту бар. Ошондой компаниялар менен жолугуп, Кыргызстанды презентация кылып, аларга жалынып, жалбарып, мына көргүлө деп, документтерибизди берип, аларды ынандырып келдик. Мына азыр
могу шайлоодон кийин мына азыр дагы келип атышат. Алар келип разведка деп коет. Келип разведканы баштады уже. Келип карап, так, ГЭС салынган мындай мүмкүнчүлүк бар экен. Жеңилүүлөр жайын мындай салалы. Анткени мүмкүнчүлүк мындай да бизден салса бир завод, фабрика, алар ал товарды Россияга 180 миллион рыногу бар Россия, Евразийская барып сатышат. Баланын кийимин тиксе сатат. Кореяда бет май боюнча, дүйнөдө бет май боюнча алар эң алдыда. Бет майын чыгарса ошо Россияга сатат. Баланын кийимдери боюнча Корея билесиңер, эң алдыда турат, кичинекей баланын кийимдери. Ошону бул жерден тиксе Россиянын рыногуна сатат. Бул жерден толтура эми алардын кызыкканы. ГЭС салса, ГЭСтин энергетикасына касса деп Индия, Пакистанга чейин сатат. Көрдүңүздөрбү, алардын кызыкчылыгы мына ушунда. Цифровизация, дигитал деп коет. Цифровизацияны Корея алар эң дүйнөдөгү бир цифровизацияны жасаса, цифровизацияны ушу Борбор Азия боюнча жасаганга мыкта мындай кызыктар да. Көрдүңүздөрбү? Биз Кореяга бар ошол эрдик деп коет. Ошону жасап келдик. Барып сүйлөшүп, жалынып, аларды ынандырып мына. Мен көзүм көрдүм, алар ынанды. Алар келебиз деди. Алар менен биз ошол макулдашууларды түздүк. Атый депутат айтат, кана бир инвестор алып келген. Ал эми караңгылыктын караңгылыгы да. Мына ошолорду мына буга чейинки жоңузда дагы сатып алгандар ошондой суроо берет. Буга чейинки жоңузда дагы Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы жөнүндө сөз козгой кеттиңиз. Ушуга улай эле суроо Камбар Ата биргеси боюнча азыркы учурда сүйлөшүү кандай жүрүп жатат? Сөз болгон Өзбекстан менен кошуп куруу боюнча сиз ниет болуп жататканын айтып аткансыз. Энергетика министрлиги сүйлөшүп атат. Эки министрликтин энергетикасы сүйлөшүп атат. Ана президенттердин макулдугу бар да, карап көрөлү, аракет кылалы деген. Ошондо мына салды алдырбайдыңар деп кыйкырып чыкпады беле. Дагы эле келишим жүрүп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул өтө оор маселе. Миллиард акчаны салыш бул бүгүн макулдап эле эртең салып өттү. Азыр ушул убакка чейин эки мамлекеттин эксперттери ТОну иштеп, алардын сунушуна биз кичине ынанбай, биздин сунушка алар кичине ынанбай, анткени келишимде биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктан кыпындай дагы мындай уступка бербей калышыбыз керек да. Ошо золотой серединаны табышыбыз керек. Ичке сызык болсо, ошол сызыкты табышыбыз керек. Алар дагы ошол ичке сызыктан көбүрөөк алганга аракет кылат, биз ичке сызыктан тияка көбүрөөк аракет кылабыз. Бирок ошол ичке адилеттүү сызык дегенди табышыбыз керек. Бул өтө оор маселе. Ошондуктан сүйлөшүүлөр дагы эле жүрүп атат. Журдун аягына чейин кайсы бир мындай көзгө көрүнөр нерсе болуп калышы мүмкүн? Мисалы келишимге кол коюлуп деген сыяктуу. Келишимдер көп, бир 30 Камбар Ата бир боюнча. Билбейм аны. Эки энергетика министрликтеринен сураш керек аны. Бирок менин бул жердеги маалыматым боюнча эки мамлекеттин министрлери жана техника, экономическое обоснование, ким салат, канча давление менен болот, канча акча жатты, ким салат, бөлүнгөн үлүш кандай түшөт, сууну кантип бөлүштүрөбүз, ошонун баардыгы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул может быть сүйлөшүү болбой да калышы мүмкүн. Анткени эгерде алардын сунушуна биз макул болбосок, биз айтат, болду, туугандар келишимге келе албай калдык, капа боло эке жок, мамилени буза эке жок. Бир тууган элбиз, дагы миллион жылдар ушул чөлкөмдө чогуу жашайбыз, ошондуктан урушпай окот кылалы, бирок бул сунушка биз ынана албай атабыз деп да болуп калышы мүмкүн. Мына таптык, сүйлөштүк, экөөбүздүн кызыкчылыгыбызга төп келет экен, эми иншалла баштайлы да, баштап да калышы мүмкүн. Аны эми келечек көрсөтөт. Эң негизгиси биз жанагы кумтөрдөн күйүп калгандай, башка долбоорлордон күйүп калгандай алданып, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктардан кайрылып калбашыбыз керек да. Мына ошол жол изделип атат азыр. Маектериңиздин биринен окуп калдым. Сиз кызматка келериңизде президент Садыр Жапаров шайлоодон кийин сунуштаганын айткан экенсиз. Ошондой эле негизи эле кызматка сизди тандабаларда сиздин адамдык сапаттарыңызды эч кимди укпайт, сиз көз каранды эмессиз бирөө жарымга деп ошол адамдык сапаттарыңызды эсептеп андан кийин инвестиция тармагына жетекчиликти сунуштаган экен. Айтсаңыз, эмне үчүн кайра мындай жарым жылдан кийин эле же 8 айдан кийин эле ал кызматты таштап шайлоого барууну туура көрдүңүз? Анткени азыркы кырдаалда менин жеке мына инсандык позициямда карасам, эң алсырап турган бул парламент. Жанагындай элдин купулуна толбой, келген депутаттар мыйзам эмне экенин түшүнбөй, жана А десе тө десе Б, жана берген суроолор жанагындай ошондой болуп турган маалда
мен ошол ойлодум да, балким менин албетте эл чечет, мен элге ошо таразага өзүмдүн кудуретимди койдум да. Эгерде элдин купулуна толсом келем, элдин купулуна толбосом мен сабак берем же журналист болом дегенде иши кылып өзүмдүн кесибиме жашап оокат кылам. Бирок өзүмдүн ошол элге сунуш кылдым да, мен барып, урматтуу эл журт, барып парламентке барып мыйзам жаатында иштеп берейин да. Анткени менин көзүм жетип турат да, баардык нерсе мыйзамдар аркылуу жасалат. Бизде 300ге жакын мыйзам бар, туруктуу мыйзам. 2000ге жакын өзгөртүү толуктоолор менен мыйзам бар. Анан 50 000 укуктук ченемдик акт бар. Жалпы мамлекеттеги укуктук базадан түшкөн. Баардык маселе ошо мыйзамдар аркылуу иш жүзүнө ашырат. Жана адамдардын үйлөнгөнү, ажырашканы, көчөдөн өткөнү, кызыл светофорго өткөнү, мамлекетке, мекемеге барып кирип чыкканы, соода кылганы бүт закондордо жазылуу. Административный кодексте эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек, светти кантип күйгүзүп, кантип уурдабаш керек, баардык нерсе мыйзамдар менен жөнгө салынат. Ошо мыйзамдар бир тутулуп, мыйзамдар адилеттүү болуп, мыйзамдар жакшы аткарылса, ошондо мамлекет оң болот. Кореяда алар мыйзамды эле жасай беришет. Анан бир ант кылып алган. Мыйзамды жазабыз да, ошо мыйзам кандай болсо ошентип жүрүп отурабыз деп. Ошондуктан ошо мыйзам чыгаруу вазыйфаны, чыгаруучу вазыйфаны катары ошо жака менин энергиям бар, күчүм бар маалда ошо жака жардам берейин деп чечтим. Анткени мына ошол эле инвестиция дагы ошол мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат. Инвестиция келиш үчүн мыйзамдар адилеттүү болуш керек. Азыр көп инвесторлор менен мен ушу 8 айда абдан көп инвесторлор менен сөйлөштүм. Көп суроолорду кызыкканда, как саясатчы катары бердим. Эмне себептен келбейсиңер? Эмнеге башка мамлекетте биз айырмабыз эмне? Адилеттүү мыйзамдарда. Анан бизде көбү нерсе чын эле жана аткаруу бийлиги жазган мыйзамдардын жаман жери ушул экономикалык блокту. Алар аткаруу бийлиги өз кызыкчылыгын көздөп кетет да. Мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги жазып келсе, алар өзлөрүнүн укугун көбөйтүп алат. Анткени алар күчтүү болгусу келет да. Айыл чарба министрлиги муну кылат, айыл чарба министрлиги тигини кылат. Анан ошол жерде минип алат ошол мыйзамдар менен. Анткени мыйзамдар аркылуу өзүнө көп укук алып алат да, анан тепселет тигилет. Салык инспекция, өкмөт бар туруп, бизнесмендерди талкалап оокат кылалы деген туура эмес түшүнүк орноп калган. Ошондуктан аткаруу бийлиги жазган мыйзамдар кээ бир учурларда, көбүн учурларда өзлөрүнүн функцияларын көбөйтүп алган, аша чаап кеткен. А бизнеске жайына коюш керек, аларга тийишпеш керек. Алар келип акча салып, элиңди багып атса, сен эмнеге аларды кайтарат? Жөн эле текшере бер. Мисалы үчүн, пардон, туура эмес, эмнеге мындай кара? Анткени мыйзамда жазып турат, жазып алган да. Кара пардонун түсүн богул киши аныктайт деп жазып алат. Мен жалпак тил менен сага түшүндүрүп атам. Анан мына жазып алып, мына мен аныктайм, көрдүңбү? Эмнеге кара? Ал давай, жашылап кел. Анан сен күйөсүң, Кудагай, пардон кимге мешайт этип атат. Анысы кандай алар ошибка укуктарды өзүнө жазып алып эле бизнести кыйнай берет. Анан жашырганда эмне ачык сүйлөшөлчү, пара сурап акча алат алардан. Ошентип анан оокат кылат. Ал туура эмес. Ал Кудайга да жакпайт. Ал туура эмес. Ошондуктан инвесторлорду жайына коет. Мына Кытай жайына койгон, Сингапур жайына койгон. Ал акча алып келип атса, сени багып атса, жасап атса, алып кетпейт да. Мына дүйнөдөгү эң күчтүү, эң кооз шаар кайсы азыр? Дубай, Укмуш эми. Эмне деген жолдор бар, эмне деген этаж үйлөр бар. Сүрөтүн көрүп таң каласың, бул чын эле шаарбы же оюнчукпу деп. Мына ошол шаарларды билесиңерби кимдер салган? Бир араб салган эмес, баары инвесторлор салган. Биз кубалап атпайбызбы, алар кет жогол анан тигби. Алар тескерисинче келе кой. Ал эмне имаратты көтөрүп кетеби? Бирөө көрдүңөрбү эле имараттын чөнтөгүнө салып алып кеткен. Салгыла дей берет. Акчаң барбы, алып кел, текшербейсиң, кел, эмне кылсаң, сал, жер керекпи, сал, бүттү, эч ким тийишпейт. Ал салат, а жерден салык төлөйт, мамлекетке келип, баары бир сенин мыйзамың, сенин мамлекетиң жашаганда ал эмне кылат? Артта калган Африка, жанагы жарды мамлекеттерде кандай болот? Атайын бир авантюристтер чыгып, аларды кубалап, алардан пара сурап, аларды тепкилеп, инвесторлор качып, айлан көчөп, ушинтип эле састан чыга албай эле жата беришет. Ошондуктан инвестиционный климат деген инвесторлорго тийбегиле деген сөз. Местный элдер барып өрттөбөсүн. Мына бир окуя айтып берейин. Бир местный инвестор, внутренний деп коет, сырткынан ички деп. Ошо внутренний бир инвестор айтат. Бир айылга барсак дейт, чүйдөн эле. Айтышканда дейт, ой, кел, болду. Моуну салып бер, анан бул жерде аңгырап жаткан, куурай баскан жерлер бар, ала кой да иштеди. Анан алар айтат, трансформаторун салдык, көпөрөсүн салдык, анан бир комбайн алып бердик, анан бисмилла деп туруп, баягы килеген гектар жерлерин арендага алып алып, канча деген $1 миллион коротуп,
теплицаларды салдык дейт. Анан теплицаларды салып дүкүлдөп иштеп баштаганда эле бир күнү оноо келиптир да жаш балдар. Давай кет. Мен уюм уш жерден өтө албай калды. Кой, аксакалдар биз сүйлөшпөдүк белек. Мыйзам турат. Жок, өрттөбүгүчө кет. Анан ошо ай сайын келип эле ошо акча бермей экен да. Уюм өтпөй, уюм уш жерден өтүш керек болчу. Теплицаны калдып эле. Көрдүңөрбү, бул эми жөн эле баягы мына бул туура эмес маданият. Аларды кой айдаш керек. Инвестор дегенге мындай туура мамиле кылыш керек. Инвестор бул жана турист катары. Турист келгенде сабап өпкөсүн үстсөң эмне кылат? Ал келбейт, бар жамандап турат, жапай эр экен, барбайбыз деп. А бир турист келип $1000 иштеп кетет. Билесиңерби? Бир турист, эң жарды деген турист келип $1000 иштеп кетет. Жатат, тамак ичет, таксиге түшөт. Ошол акча биздин экономикага калат. 1000 деген турист келсе, 1000 деген миллиондогон доллар калат бизде. Мына туризм менен Грузия, Турция, жанагы көлдүн жээгинде, океан жээгинде канча деген байли мамлекеттер миллиард болуп жыргап атат. Анткени ар бир туристтерге шарт түзүп койгон. Аларга барсаң билесиң, монтип тосуп алып, үйүңдөгүдөй эркин жүрөсүң, каалашча. А бизде кээде болуп башка тилде сүйлөп атат деп сабап көк ала кылып койду. Сен эмне кыргызча сүйлөбөйсүң? Бакырып өкүрүп өз тилинде сүйлөшүп атат, нервге тийип деп. А башка жакка барганда эмне үчүн биз өнүккөн мамлекеттерде кыргызча бакырып өкүрүп, калпакты кийип алып, гитара чертип, эркин жүрөбүз. Мына ошондой болот, маданият деген ошол. Биз барып эмне аларды көтөрүп кетип атабыз. Барып эле көрүп эле кайра келебиз. Анысында турист келер бир 10 күн жүрөт, кетип барат. Барып мактайт, дагы оноо келет. Анысы келип мактайт, дагы жүзө келет. Мына ошону айтат, мамиле, маданият жалпы секирек депчи. Инвесторлорго да ошондой мамиле жасаш керек. Президент Садыр Жапаров менен болгон мамилеңиз тууралуу токтоло кетсеңиз, сиз ал киши менен кандайча жакын мамиледе болуп калгансыздар? Достук мамиледесиздерби? Мен биринчи Текебаевдин помощниги болуп иштеп жүргөндө Садыр Жапаров депутат болчу. 2005-жылы. 2005-жылы мен Өмүрөк Чыкештин жардамчысы элем. Өмүрөк Чыкеш анда төрага болчу, спикер. Мен жардамчысы болчумун. Ал эми Садыр Жапаров ошондо биринчи депутат болуп келген. Анан экөөбүз тең тушпуз, жылыбыз бир дегендей. Ошондо мындай мамилебиз бар эле, мындай салам алейке кандай дегендей. Анан кийин мен 2010-жылы депутат министр болуп келдим. Ал киши депутат комитеттин төрагасы эле, жана сот реформасы боюнча Садыр Жапаров сот реформасы боюнча комитеттин соттук иштер боюнча комитет төрагасы. Анан министр юстиция болуп, ишти кыз болуп, иш аркылуу мындай көп сүйлөшүп, мен ал кишинин кабинетине барып, телефон чалышып, аяк маселелер боюнча бул мыйзам мындай, экспертизадан минус өткөрөт. Анан Садыр Нуркожоевич ошондой эле аябай энергичный киши болчу. Мындай маселени бат-бат түшүнүп, мындай. Бул эми киши сот системасынан эмес да, бирок ошо сот системасынын комитет төрагасы катары маселени сразу мындай жатык киши деп коет го, сразу түшүнүп, анан мындай купулуу устап коет го. Анан көп жолу теле ушундай теле маектерге барганбыз. Эми жылуу мамиле деп коет го, жылуу мамиле ошондо калыптанып калган. Анан кийин жанагындай куугунтук алынды. Кийин ошол ойдон эле анан мамилени кармап жүрдүк, түрмөдө жүргөндө сүйлөшүп жүрдүк. Үй бүлөлүктөгү катышташтар? Ооба. Жок, мындай мамиле, жылуу мамиле бар да, мындай. Достчулук дегендей. Анткени баягы кыйын күндөрдө баягы китебин презентация кылып эле. Ошондо действующий депутаттарда мен эле баргам. Сиз Атамбаев коркону үчүн камап салды деп айткан сөзүңүз ошол иш-чара эмеспи? Ошондо айткам. Атамбаев Садырдан коркуп туруп эле камап салды. Же болбосо камалбай турган эле жерде болчу. Өзү келсе, эмне камап койдуңар деп. Анан баягы балдарын сабаганда ошондо парламенттен чыгып, эми анын баарын айтып кажети жок да, бирок негизи мындай жан тартышып деп коет го, жан тартышып турчубуз. Эми анткени көрүп турсаң, чын эле туура эмес кылып атсаң, кантип кандай адамдык касиет деген, адамдык сапат деген биринчи кезекте. Кыргыздар бекеринен айтпайт. Кыргыздын ар бир сөзү таам айтылган. Эң башкысы адамгерчилик дегенчи. Адамгерчиликтен эч качан жазбаш керек. Сиз шайлоого да аттанып атасыз азыр. Бүгүн курултай өткөрдүңүздөр. Анан кийин сиз ошол тизмеде болгон партияда президенттин жанындагы адамдар, башка адамдар да бар экен. Айтсаңыз, сиздер катышып жаткан партияны бийликчил деп сыпаттап беришпейби? Ким билет, эми азыр канча партия чыкса, баарын карап көрсөңөр, эл жөн эле баарын атып салганга даяр да. Анан билбейм, анда парламентте жок жашайбызбы.
бизде чын эле азыркы коомдогу акыбал ошондой. Мисалы үчүн жапырт эч кимди колдобойт экен да. Мына айткылачы, бирөөнө карасаң, тигини деле тепкилеп атат, муну деле тепкилеп атат. Мына бүгүн бисти чыкты, бисти ортомго алып атат. Анан азыр жана фейк деген нерсе бар турбайбы? Анда атың чыкпайт экен, эстүү эле киши отуруп алып эле буларды өлтүрүш керек, көмө эле салыш керек. Буларды жөн эле агысы ийсе да убал жок буларга ошондо. Бизге эле эмес, баарына. Мен ага философиялык мамиле кылам, мен мындай чычалабайм. Анткени өзүн сыйлаган, маданияттуу, өзүнөн өзү мындай жаман ишке барып, анан жиркенет да, мисалы үчүн жакшы адам жаман ишке барбаса жиркенет. Ушуну мен кантип кылдым, ушундай кантип болсун деп өзүн жейт. Анан бир ката жасап алышы мүмкүн. А кээ бир адамдар жанагы профессия, жумушуга эртеден кечке бирөөнүн мындай жаманда калп болгон калпты айтып. Мен ойлойм, алар жан дүйнөсү аябай булганып, жанагы жыттанып да кеткен, аябай бузулганып, сасып кетти мындай. Жаман нерсе да. Же болбосо кандай болот ушул? Калпты эле айтып, аны кылды, аны муну кылды деп. Калп да көбү чын эле калп. Калп болбосо чын эле калп да. Мисалы үчүн сиз деле, сиз баш эле тиешеси жок нерсени сизге айта берсе. Мына бул жерде бирөөнү бир уйгурду алып турушу, сен эле алдың го десе кандай болот? Аягы анан сиз да философ болуп бүтөсүз да. Саясат ушундай турбайбы, көрө албастык деген ушул турбайбы, кара ниеттик деген ушул турбайбы деп. Башында албетте жаштарга оор тиет. Жана көп жаш депутаттар аябай оор тийип жүрбөйбү? Биз айтабыз, травма болот болуш керек кадимгидей. Бир депутат больницага жатып калганда. Давлениясы көтөрүлүппү же жүрөгү кармаппы? Жок, кадимкидей эле больницага жатып, эмне десе бирөө аябай жамандап калпты жазып коюпту да. Актанам деп атып, ушул нерв болуп, ооруп. Анан кийин анан айтпай эле кийин сурасам күлөт. Көрсө ал жөн эле май турбайбы деп. Маек бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, биздин кезектеги саясий коктейль берүүсү аягына келип чыкты. Саламатта туруңуздар.